Мамырат Токор Кытайдын карызын элден чогултуп берели деген пикир тарады. Эл өзү араң жүрсө, коррупционерлер урдаган акчаны биз төлөшүбүз керек эмес да. Анда дагы урдай беришет. Бул туура эмес чечим. Бул пикирдин артында кимдер турары азырынча белгисиз. Бирок бир күн ачыкка чыгат. Негизи эң туурасы коррупционерлердин чогултуш керек. 1000 коррупционерлерден 2 миллион доллардан сууруп, 2 миллиард доллар чогултуп койсо болот. Ушул пикирди тараталы туугандар деп ал өзүнүн Facebook баракчасына жазган. Айгүл Чалова жолдошторун хан кылган биринчи айымдар Айгүлдүр кыйын экен. Ырчы Айгүл Чалова Кыргызстандагы белгилүү саясатчылардын көбүнүн жубайларынын аттары Айгүл экендигин айтып, аларга суктанып кетти. Бул тууралуу анын соц тармактагы баракчасына шилтеме берип, Барометр жазды. Ырчы айым учурдагы премьер-министр Садыр Жапаровдун, мурунку президент Сооронбай Жээнбековдун жана Өмүрбек Текебаевдин жубайларынын аттары Айгүл экенин айтты. Бир топ кыйындардын жубайларынын аттары Айгүл экен. Айгүлдөр кыйын болобу дейм да, о Айгүлдөр деген билдирүү калтырган ал. Жалал Абадтагы өкмөттүн өкүлү болуп Абсатар Сыргабаев дайындалды. Бул маалыматты өкмөт өкүлүнүн басма сөз кызматы тастыктады. Ага ылайык бүгүн саат 14:00 областык администрацияда жыйын өтүп, жаңы жетекчи эмгек жааматына тааныштырылды. Өкмөттүн Жалал Абад областындагы өкүлү, азыркы өкүлү Нурболот Мирзахметов өзүнүн ыйгарым укуктарын өткөрүп берет. Абсатар Сыргабаев Мекенчил партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуп катышкан. Буга чейин Сузак район Барпайыл аймагынын башчысы болуп эмгектенип келген жана Камчыбек Ташиевдин өкүл баласы. Бабановго 11 кылмыш иши ачылган. Мамлекетке 3,5 миллиард сом карыз. Сооронбай Жээнбеков менен Бабанов теледебатка чыккан мезгилде Жээнбековдун президент болсом коррупцияны сенден баштайм деген сөзүнүн чындыгы бар окшойт. Республика партиясын Мирлан Жээнчороевке өткөзө коюп, Бабанов саясатка киришпейм деп сырттан акмалап калган. Жээнчороевдин жакшы жамандары көп, бирок жакында көпчүлүккө каршы жазылган мыйзамга каршы чыккан адам катары эл оозуна алынган. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон бийлик үчүн күрөшкөн топтун алдыңкы тизмесинде турган Мирлан Жээнчороев агасы Бабанов үчүн керегинче чуркады. Акыры аянтты аны сүйлөтпөй да коюшту. Бабанов болсо депутат болбой калса оңбой каларын билип акчаны чачты. Билесиңер да, Бабанов рейдерлик баскынчылыгынан тышкары мамлекетке төлөй турган салыктардын изин жашырып койгонго саяпкерчилигин коомчулук жакшы билет. Бабановдун жер жайнаган компаниялардын ичинен бир гана Манас International Service ЖЧКсында 700 миллион сомдон ашуун каражат жашырылып, салык катары төлөнбөй келатканы, анын капчыгы үчүн гана иштеп жатканынан кабардар кылат. Бул компаниянын жетекчилигине карата өзгөчө ири суммадагы салыктан качуу фактысы менен мурун эле кылмыш иши козголгон. Иш тиешелүү адистерден түзүлгөн комиссиянын тыянагы боюнча Манас International Service салык жана бажы көлөмдөрүн шарттарын бузуу менен мамлекетке 723 миллион 833 миң 710 сом төлөөдөн качкан аныкталган. Бирок Бабанов ортого абдан таасирлүү адамдарды кыпчый коюп, бул кылмыш иштерин өндүрүштөн алдырып койгон. Ошон айынан тиешелүү 700 миллион сомдук акча каражаттары мамлекеттин казынасына түшпөй келатат. Бабановдун бул бир гана ишканасы боюнча милдеттүү салыктары, ал эми башка ишканалары канча карыздар экени тууралуу албайда баяндалат. Такталган маалыматтарга таянсак, учурда Өмүрбек Бабановдун үстүнөн 11ден ашуун кылмыш иши козголгон. Мамлекетке 3,5 миллиард сом карыз, таасирдүү досторунун аракети менен кылмыш иши жабылган. Баса, Бабанов шайлоодон чыккан ызы чуудан кийин кыргыз элим, силер кыйналганда кайтып келем дебедим беле деп алдындагы Адахан Мадумаровдун ал тургай калдайган калктын оозун ачырган. Булак Назар Ньюс. Эркин журналист Ыдырыс Исаков Камчыбек Ташиевке кызыктуу суроолорун соц тармак аркылуу узатты. Журналист Ыдырыс Исаков ачуу чындыкты айтканы менен элге таанымал. Эркин журналисттин Facebook баракчасынан УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевке суроолорун узаткан. Эл гезит чекиткейжи порталы журналисттин жазгандарын толугу менен берүүнү туура көрдү. Азаттыкта отуруп Райымды уур эмес деп коргогондон тартынбаган Ташиев УКМКга келди. Бул кишиге бир нече суроом бар. Ошто Пыймовду көмүр сатып байыган деп таанышат. Арапбаевди цемент сатып байып атат деп билебиз. Атамбаевди үй куруп, бензин сатып байып атат деп жүрөбүз. Булардын баарына салык боюнча суроолорум бар. Бирок ал өзүнчө тема. Эми суроо урматтуу Ташиев мырза. Райым Атраимов эмне сатып байып атат? Экинчи суроо. Өзүнүн бийлигин чыңдоо үчүн Атамбаев АКС деген желмугуз органды түзгөн. Мына ушул органды эми эмне кыласыз? АКСти жоёсузбу? Же Жапаровдун бийлигин чыңдоо үчүн колдоносузбу? Жок десеңиз, бул кызматты Жапаровдун жыргалчылыгы үчүн эмес, элдин жыргалчылыгы үчүн иштедем десеңиз, анда ичин бир тазалап аларсыз жок дегенде. Алгач ууруну ушул АКСтен издесеңиз дээр элем.
Кокус ушул барсеткадан башка оор жүк көтөрбөгөн АКСчилердин ичинен кедейин тапсаңыз башымды кесип берейин. Аз гана айлык алганына карабай АКСтеги жапжаш барсеткачылар кабаттап кан сарайларды салып койгонго үлгүргөнүн арабыздагы ак көз, кара көздөр көрүп турганы калп эмес. Эми ошол сиз башкарып баштаган барсеткачылардын бизнеси тууралуу бир-эки ооз айта берейин. Негизи көптөн бери ушуга киришейин деп ардемеге алаксып жүрдүм эле. Кыргызстанда 453 айыл өкмөт бар. Ар бир айыл өкмөткө жок эле дегенде жылына бир жолу пландуу текшерүү деген жүйө менен барсетка көтөргөн АКСчилер баш багып кетишет. Айыл өкмөттөргө элдин ишеними дээрлик жок экенине карабай, барсеткачылар текшерген айыл өкмөттөрдүн арасынан коррупция боюнча камалганын кулагым чала элек. Кечээ Ноокаттагы айыл өкмөттөрдүн биринин эсепчиси мага кайрылып, АКСчилер ар бир келгенде $5000 өйдө акча алып кетээрин ырастап берди. Барсеткачылардын мындай салты башка айыл өкмөттөрдө ырасташты. Анан мен АКСчилердин айланасында бир жылда айланган коррупциялык акчанын көлөмүн болжол менен санап көрүп, ичим жаман ачышты. АКСтеги барсеткачылар 453 айыл өкмөттүн баарынан эмес, 400-үнөн ар биринен жылына бир эле жолу $4000 сааганда $1,5 миллион же сом менен алганда 120-130 миллион сомду сугунат сыягы. Ушул божомолдун жарымы жалган дегенибизде деле 50-60 миллион сом азил акчабы. Ошондуктан урматтуу Ташиев, ууруну биринчи кезекте өзүңүздөн издесеңиз ыраазы болор элем. Эске сала кетчү дагы бир жагдай. Айыл өкмөттөрдү кыдырып, жок дегенде жылда бир барган бир эле АКС болсо гана. Аларды ошол эле пландуу проверка деген жүйө менен эсеп палатасы, прокуратура жана Финпол текшерип кетет. Жапыкеев мырза да өз структурасын ичинен иликтеп, кайсы кызматкери канча жылда канча байлык жыйганына баа берип койсо жакшы болмок. Негизи ушул АКС менен Финполду жоюп салсаңар, айыл өкмөттөрдөгү эле эмес, бүт эле мамлекеттик мекемелердеги коррупция кыйла азаяр эле. Кыскасы, эсеп палатаны, Финполду жана АКСти жоюп салгылачы. Мен муну серьезный айтып жатам. Прокуратураны текшергени деле кекиртектен жетмек. Адеп текшерип чиновниктерди кылмышка түрткөндөн көрө ачык, так, таза башкаруу системасын түзүп берсеңер эле жашоо кыйла жеңилдеп калмак. Ууру издегенден көрө коргон курган пайдалуу экенин тээ алыска айылдагы 4 класс билими бар малчы деле жакшы билет го. Жок дегенде ошол малчы чалык акыл тапкылачы бай булгурлар, деп жазган Исаков. Булак эл гезитчи Кеткейже. Өмүрбек Текебаев: Садыр Жапаров мыйзамды сыйласа, президенттик милдетти өткөрүп бериши керек. Садыр Жапаров президенттик шайлоого катыша алат, бирок баары мыйзам чегинде болушу керек. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев Ак Пресске билдирди. Президенттикке талапкер шайлоо учурунда кызматын тапшырышы керек. Мындай талап депутаттарга жана аракеттеги президентке гана жайылтылбайт. Ошондой эле президенттин милдетин аткаруучу өлкө башчынын кызматына ат салыша албайт. Бул эки чектөө так ошол бардыгына бирдей шарт түзүп берүүгө, административдик ресурсту колдонууга каршы багытталат. Эгер Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышам десе катыша алат, бирок талапкер катары катталганга чейин президенттин милдетин кайрадан Жогорку Кеңештин төрагасына өткөрүп бериши керек. Ошондой эле шайлоо учурунда өкмөт башчылык милдетин дагы токтотуп турушу керек. Мыйзамда ошондой деп жазылган. Бардык кызматты ээлеген адам шайлоо учурунда милдетин токтотуп турушу керек, деди Текебаев. Мыйзам бардык жарандар үчүн бирдей. Бул эл шайлоодо талапкер таза жеңип чыкканына, кызмат абалынан пайдаланбагандыгына ишениши үчүн жазылган. Бул чектөөнүн баары калктын шайлоого болгон ишенимин арттырууга, бийликтин легитимдүүлүгүн бекемдөөгө багытталган. Бул акыркы окуяларда өтө актуалдуу болду. 5 октябрдагы элдин толкуусу адилетсиз шайлоодон улам чыкты. Биз андан сабак алышыбыз керек, деди Текебаев. Бишкектен кармалган өзбек журналистине Шавкат Мирзоев 3 бөлмөлүү батыр берди. Президент Шавкат Мирзоев журналист Бобомурат Абдуллаевке Ташкенттен 3 бөлмөлүү батыр белек кылды. Бул тууралуу журналисттин 18 октябрда Facebook баракчасына жарыяланган маалыматына шилтеме берип, Барометр жазды. Ушул жылдын 8 сентябрында Өзбекстандын кадырлуу президенти Шавкат Миромонович Мирзоев 3 бөлмөлүү батирде тиричилик техникалары, килемдер, эмеректери менен кошо белек кылды, деди ал. Бабамурат Абдуллаевдин айтымында ал ушул жылдын 5 октябрында жаңы батирге көчүп келген. Эске салсак, көз карандысыз журналист жана спорт баяндамачы Бобомурат Абдуллаев 9 августта өзбек тараптын өтүнүчү менен Кыргызстандан кармалган. 22 августта ал Өзбекстанга экстрадацияланып, 23 августта ал үй камагына бошотулган.
Буга чейин ал Өзбекстандын укук коргоо органдары тарабынан кармалган. 2017-жылы 27-сентябрда ал Өзбекстан Республикасынын конституциялык түзүлүшүн кулатууга багытталган материалдарды тараткан деп кармалган. Ага Усман Хакназаров деген каймана ат менен мамлекеттин бүтүндүгүнө коркунуч жаткан макалаларды жазган деген айып тагылган. 2018-жылы май айында Ташкент шаардык соту Абдуллаевди сот залынан бошотуп, аны 1,5 жылдык коомдук жумушка тартылганын айткан. Абдуллаев Өзбекстанда өзүнө карата кылмыш иши козголгондо Германияга чыгып кеткен. Кийинчерээк ал Кыргызстанга келгени маалым болгон.